Саламатсыңарбы, урматтуу студенттер? Биз бүгүнкү сабакта са, анда деген шарттуу ыңгайдын мүчөсүн үйрөнүп алабыз. Шарттуу ыңгайдын колдонулушу. Шарттуу ыңгай са мүчөсү аркылуу уюштурулуп, кайсы бир кыймыл-аракеттин ишке ашышы үчүн зарыл болгон шартты билдирет. Мисалы, Акылай жакшы окуп, 70-тен жогору балл алса, анда сынактан өтөт. Акылайдын сынактан өтүшүнө зарыл болгон шарт бул 70-тен жогору балл алышы. Демек, ал 70-тен аз балл алса, анда сынактан өтө албайт. Бул жерде байкагандай эле са мүчөсү кайсы бир жыйынтыкка жетиш үчүн керектүү зарыл болгон шартты түшүндүрүп турат. Са мүчөсүнүн түрлөрү. Са мүчөсү этиш сөздөргө уланат. Үндөшүү мыйзамына жараша са, се, со жана сө болуп жалганат. Мисалы, алса, барса, берсе, чечсе, болсо, консо, көрсө, үйрөнсө. Са мүчөсүнө мисал. Бул жерде бул кыз эмне деп жатат? Бутум айыкса, анда спорт менен машыгууну улантсам болобу? Демек, бул жерде балдар, бул кыз спортчу кыз. Ал буту ооруганына байланыштуу машыгууну токтоткон. Ошол себептен доктордон эгерде бутум айыкса, анда машыгууну улантсам болобу? Деп сурап жатат. Са мүчөсүнө мисалдар. Мышык менен күчүк балык кармап жатышат. Мышык эмне деп ойлонуп жатат? Балык кармап алсак, анда кантип бөлүшөбүз? Ал эми күчүк балык кармай албай калсак, анда кантип курсакты тойгозобуз? Деп ойлонуп жатат. Са мүчөсүнө дагы бир мисал. Бул тооктун жөжөсү. Ал эми бул өрдөктүн балапаны. Сууга сүзө албасаң, анда мен сага жардам берем, жээкке чыгарам, деп өрдөктүн балапаны тооктун жөжөсүн жээкке чыгарып бара жатат. Сө, со мүчөсүнө мисалдар. Бул кыз эмне деп ойлонуп жатат? Кичинекей кыз. Бул гүл өссө, чоңойсо, анда апама белек кылам. Ал эми бул кичинекей бала. Апама жардам берсем, анда үй иштери тез бүтүп, чогуу паркка барабыз, деп кыялданып жатат. Са мүчөсүнө дагы бир мисал. Бул гүл үшүп калса, анда жазга жетпей соолуп калат, деп бул адам кышында ачкан гүлгө боору ооруп турат. Се мүчөсүнө дагы бир мисал. Бул жерде мышыктын сүтүн чычкан ичип алды. Ал эмне деп ойлонуп жатат? Бөлүшкөндү билбесең, анда мындай кылам. Балдар, са мүчөсүн бүгүнкү сабакта үйрөнүп алдыңар. Бүгүнкү сабакка көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.